Кыргызстан жана анын ичинде өзгөчө Бишкек шаарында айкелдер, бежистердин бир тобу кыргыз скульптура өнөрүндө өзүнүн чыйырын салган жана учурда бүтүндөй бир муундун устаты Элмир мырзанын колунан жаралган. Ал эми сиздер көрүп турган жомоктогу каармандардын бежистери сейил багына, балдар бакчаларына койгонго даярдалган. Скульптура болсо художник болуш керек, строитель болуш керек, сварщик болуш керек. Скульптордун эмгеги тозок жумуш. Биякта могу цементтен жасалган скульптуралар, могу строительный термин менен айтса, ал как бетонщик, опалубщик деп коет. А биздики биз калып чыгарабыз скульптураны, гипсовый ар бир немесин бөлүп чыгарабыз. Могу астанды жасаганда бияктан 20 неме калып чыгат. Заказчиктер только даяр скульптураны көрөт. А биздин тиги иштегенибизди билбейт. Сиздер көрүп турган композиция скульптор Эшмухамедов Элмирдин фантазиясынан жаралган. Бул жерде 8 жылкынын сөлөкөтүн жасоодо. 6 чоң, ал эми 2 кулундары. Бир жылкынын салмагы 1 тоннаны түзсө, узун туурасы кадимки жылкынын көлөмүнөн олбурдуу келет. Менин композициям айгыр үйүрү бар. Өзүнүн немеси, семьясы бар. Анан менин ой боюнча айгыр үйүрүн айдап атат. Сумдун алдында бул жумуш турат, фонтанды кечип өтөт. Общий композиция аттар айгыр айдап атат аларды. 2 кулун турат, бир кулун питьевой фонтанда токтолуп, суу ичем деп токтолуп калат. Калгандары чуркап кетет неметип. Анан аякта фонтандын ичинде суу турат да, как будто тиги немеден жайлоодон суу кечип өткөн аттар. Эскиздери, макетин Элмир мырза өзү иштеп чыккан. Иш май айынан башталып, бүтөөрүнө саналуу гана күндөр калды. Мындай татаал жооптуу эмгектин үстүндө 10 адам иштеп жатышат. Буюрса аз убакыттын ичинде Бишкек тургундары жана коноктор кооз көрүнүшкө күбө болуп калышат. Бизге срок берди, День независимости болгондо ачабыз деген. Анан кичине алар запас менен андан мурун неме бүтүргүлө деп. Биз азыр аракет кылып атабыз 20 августка чейин бүтүрөбүз деп. Биринчи атты сыртка чыгардык азыр как. Примерно общий композицияга ал туура келет.